Каналыбызга мындан бир ай мурун Кыргызстандын 7 дубанынан банктарга турак жайын күрөөгө коюп алдырып жиберген 2100 адамдын колу коюлган кайрылуу келип түшкөн. Мээр жазы коомдук уюмун калканчы кылып отурган бул карапайым адамдардын президенти баш кылып кайрылбаган жери калган эмес. 2000ден ашык соттон адилеттик таппаган жарандар кайрылып, ошонун ичинде эң көп жабыркагандар булар жалгыз үйүн банктарга алдырып, көчөдө калган жарандар кайрылып жатат да. Биз ошого азыр баардык жогорку кеңеш бүтүндөй укук коргоо органдарына кайрылып, биз ошолорго бир канткенде ушул маселени чечип берет деген маселенин үстүндө эмгектенип жатабыз. Арыздар өтө көп болгондуктан убактыбыздын жетишинче талдоого алып, жабырлануучулардын бир тобу менен жолукканга аракет кылдык. Ошондой эле учурда каналдын атынан Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев деп кат жолдоп, арыз ээлеринин катышуусунда маселени карап берүүнү өтүндүк. Бул тууралуу кошумча кабар кылабыз. Мы здесь работаем для чего? Для того, чтобы населению помогать вот по таким беззаконным действиям со стороны госорганов. И мы для этого и работаем. Албетте алардын арыздары таптакыр каралбай жатат дегенден алыспыз. Башкы прокуратура бул боюнча иш алып барып, 2100 адамдын ар биринин иши сот, ИИМ, УКМК жана башка органдардын кароосунда жатат. Эң башкысы бардыгынын маселеси чиеленишип, коррупциялык элементтер аралашып кеткендиктен боткосу чалынып калган. Биз буга Медер Жамбеевичтин жасалма документ аркылуу сатылган үйүнүн чырына байланыштуу арызы боюнча Чүй облустук сотунда ишти кароо учурунда күбө болдук. Аламүдүн райондук кыймылсыз мүлк жана жерге жайгаштыруу башкармалыгынын юристи бакандай 3 сотту каратып туруп алдаганга аракет жасады. Кайсы жер тилкеси экен? Номер 91 450. Бирок кайсы жер тилкесин бергени жазылганбы, көрсөтүлгөнбү? Жана проектирмиде жазылып атат. 163.151 участокты бер деп жазылып атат. Бизге түшкөн арыздын негизинде Светлана Жумадылованын, Медер Жамбеевичтин, Доктурган Молдоеванын, Тамара Мокееванын, Махабат Парманованын, Шаяхмат Жүзүмалиевдин үйлөрүндө да болуп кабар алдык. Бардыгынын окуясы жипке тизгендей окшош. Көр тирлик, кураган турмушун айынан банк жана кредиттик уюмдарга үйлөрүн күрөөгө коюуга аргасыз болгон. Же үйлөрүн ошондой жол менен алып турак жайынан ажырууга аргасыз болушкандар. Алгачкы арыз ээси Света Жумадылова Бишкек шаарында Муса Жалил 143 таректеги үйүн мурдагы АТФ Кыргызстан, учурдагы Оптима банктан 2007-жылы 15 жылга тиешелүү кредиттик келишимдин негизинде алган. Кыймылсыз мүлккө болгон укугу катталган. Бирок учурда аталган үйдүн маселеси чечилбей, кайрадан банкка өтүп, 22 адамдан турган үй бүлө кыйын акыбалда турат. Соттон жабыркагандар, укук коргоо органдардан адилеттик таппаган 7 дубал элиндеги зарылган адамдар азыр сиздерге жана жогорку элдик бийликтерге кайрылуу менен келатабыз. Баардыгы ушу адилеттик менен чечилсе дейбиз. Бул маселе дагы башкы прокуратуранын кароосунда. 2007-жылы Светлана Жумадылова АТФ Банк Кыргызстан ачык акционердик коомунан Бишкек шаарынын Муса Жалил көчөсүндөгү номер 143 үйдү ипотекага алып, бирок Светлана Жумадылованын ипотекага деп банкка төккөн акча каражаттары аталган банктын кызматкерлери тарабынан алдамчылык жолу менен башка адамдын наамына төгүлүп, андан кийин көп жылдан бери соттук териштирүүлөр жыйынтык бербей, Жумадыловага ийри өлчөмдөгү зыян келтирилген. Бул факты боюнча Светлана Жумадылова күнөөлүү адамдарды жазык жоопкерчиликке тартуу жөнүндө өзүнчө арыз менен ички иштер органдарына кайрылуу керектигин билдиребиз. Ал эми кайрылууларда көрсөтүлгөн башка адамдардын дооматтарын жана иштин жагдайларын тактап жеринен карап чыгуу үчүн кайрылуулар Чүй облустук прокуратурасына жиберилгендигин билдиребиз. Ушул жерден айта кетүүчү жагдай, Конституцияга акыркы жолу оңдоп жана түзөтүүлөрдү киргизүү менен бир топ укуктук маселе жаралып калгандай. Тактап айтканда, башкы прокуратура коммерциялык банктардын түндүк электр, газ чарба ишканасы жана башка сыяктуу чарба жана уюмдардын иш аракетине көзөмөл жүргүзүү укугунан четтетилген. Мунун өзү Света Жумадылова сыяктуу жарандардын маселесин ого бетер ордотууда. Анткени коммерциялык банктардын бир тобуна сырттан келгендер ээлик кылаары белгилүү. Медер Жамбеевичке тиешелүү Бишкек шаарындагы Фрунзе көчөсүндө жайгашкан 6-үйдүн арызына байланыштуу Чүй облустук сотундагы ишке катыштык.
Сот процессине байкоочу катары катышканыбыз менен бул маселе дагы мам каттоо кызматкерлеринин мыйзамсыз иш-аракеттеринен улам минтип баш аягы тагылбай калганына күбө болдук. Чүй облустук соту үйдүн алгачкы ээси Сейидова бир участокты 2 жолу сатып, алдамчылык боюнча ага карата кылмыш иши ачылгандыгына, Аламүдүн райондук жерге жайгаштыруу башкармалыгынын ошол кездеги кызматкерлери тарабынан бир кызыл китеп 2 жолу берилген фактынын бети ачылганына карабай ишти кароодон баш тартты. Айтылган. Ошол үчүн арыз бергенде айтылган. айтылган да, бул эки жерде айтылып, ошол үчүн иш козголгон. Аламүдүн райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлктөрдү каттоо башкармалыгынын юристи айрым суроолорго мыйзамсыз жоопторду бергени аз келгенсип, кимди шылдыңдаганы белгисиз каалашынча күлүп отурду. Усатып көрсүн болобу? Yok işte var. İşte var, abul emне үчүн толугу менен окуп атат. Бул жерде жазат, по заявлению Сейидова 13-30 топтом негизинде, арыздын негизинде. Ал эми Чүй 29 дарегиндеги үйүнөн айрылган Доктуркан Молдоеванын Братко микрокредиттик компаниясына карата иши президентке чейин жетип, 2019-жылдын 28-мартында негизсиз токтотулган кылмыш иши башкы прокуратура тарабынан кайрадан жандандырылган. Президентке, спикерге, депутаттарга, прокуратуранын кызматкерлерине жана ички иштер министрине кайрылгым келет. Мен сиздерге ушу кичи кредиттик компания Братко аркылуу жабыр тартуучулардан болдум. Анткени булар 42% менен кредит беришип, биз законду туура эмес билгендигибизге байланыштуу, ар кандай шарттарга байланыштуу основной суммасын убагында төлөп, кредиттин проценти алып калган. Ошол кредиттин процентин убагында төлөй албай калган. Тергөө негизсиз чубалып, укуктук баа берилбегендиги үчүн башкы прокуратура тарабынан ийимге сунуш киргизилген. Атыгүл 1-Май районунун мурдагы прокурору Асан Алиев менен анын жардамчысы Калкановдун иш-аракети талкууга алынган. Учурда Доктуркан Молдоева тамтыгы чыккан эски вагонду баш калкалоого аргасыз болуп акыйкатты издеп жүрөт. Башкы прокуратура жана ийимде иштеген жүрөк боору бар адамдар бул маселеге кайдыгер карабайт деген ойдобуз. Вагондо боюнда бар 2 келин кошо жашап жатканы өтө өкүнүчтүү. Азыр балдарды кетирип ремонтко деп коюп акчаны берип койгуна. Мынакей. Жабырлануучулардын бири 5 баланын энеси Махабат Парманова 2015-жылы Толубай банктан $13.000 кредит алган. Майып күйөөсү экөөлөп кредитин төлөп жатып, үйүнөн ажыраган, калган окуяны өз оозунан угалы. Мына бул сиздер көрүп турган үй менин үйүм. Мындан 2015-жылы Толубай банкынан ушул үйдү күрөөгө коюп кредит алганбыз $13.000. Мен 8 ай толугу менен процентин төлөп келдим. Бир гана март айында 42.000 кылып основной суммасынан кошо төлөгөнмүн. Андан кийин уже кыш келип сезон жакшы болбой калган убагында мен Толубай банкынан директору Чекошовго арыз менен кайрылып киргенмин. 3 жолу арыз жаздым. Мага каникул берип туруусун суранып. Анан эч кандай канааттандырарлык жооп болбостон убакытты созушуп бир канча ай өткөрүп сотко беришип, мен ошо 8 ай төлөгөнүм деле жокко чыгып кетип, биздин үйүбүздү $10.000 эле суммага баалап туруп. Учурда бул келиндин турак жайы сатыкта турат, ал эми өзү Мээр жазы коомдук уюмунда баш калкалап, үйүн кайтара албай жүрөт. Шаяхмет Жүзүмалиев кредитти 2007-жылдары Айтылуу Азия Универсал банктан алып, кийин ортодо Залкар банк деп чалабыл ачылган банкка дагы төлөмүн төлөп, андан кийин Росинбанк болгондо дагы кайрадан төлөмдөрдү төлөп берип, кыскасы өз үйүнө бир эмес 2 жолу төлөмөр болгон. Учурда бул үй бүлөнүн үйү дагы чырдан башы чыкпай турат. 2009-жылы Азия Универсал банктан кредит алдык эле. Анан ошо алган эмебизде төлөп келаттык. Ошондой бир 2010-жылы эле, 2000-жылы жанжал чыгып кетти. Ошо жанжалдан кийин эле бул Азия Универсал банк жоголуп кетти. Жок болуп кетип, бир 6 ай 7 айга чейин жок болуп кетип, анан кийин бизге келип, повестке келип ушундай дегенде Залкар банк деп чыгып кеттир. Залкар банк деген ага деле бир 3 ай төлөгөндөн кийин ал Залкар банкы деле жоголуп кетти. А деле бир 3 айдай жок болуп кетип эле анан бир күнү эле Розенбанк болуп келип эле бизде выселенияга немегеп келди.
сотко чакырышты. Чүй областында Мыкан айылынын Линейная көчөсүнүн 107-үйүндө жашаган карылар Тамара Мокеева менен Нандаш Сулаймановдун үйүнө барганыбызда үй ээси шок абалында болгондуктан анын укугун коргошуп кошо жүргөн Света Жумадыловадан маалымат алууга туура келди. 1947 жылы салынган үй Бөкөнбаев Мокийдин өзүнүн колу менен бала бакчасына салып калтырган үй. Бул үй ошо 47 жылдан берки фундаменти айыл өкмөттүн чарба мектеп 78 чарба мектепте 2096 жылдан 2000 жылга чейин чарба мектепте катталып отурат. Ал эми бул үйдү болсо анакей 1996 жылы экинчи жолдошу Сулайманов Андаш чоңоюп калган балдары менен ушул үйдү салышкан. Ушул жерден эмне себептен иликтөөдө банк тармагынын пикири дагы эске алынган эмес деген мыйзам ченемдүү суроо туулушу мүмкүн. Албетте биз Оптима Росинбанк жана Братко сыяктуу банктардын дагы пикирине орун бермекпиз. Бирок укуктук башаламандык өкүм сүргөн өлкөдө президентке коопсуздук кеңешке чейин жеткен мамлекеттик маселеде банктардын тарабын алууну максат кылган жокпуз. Турак жайын алдырып жиберген 2100 кыргызстандыктардын маселесине арналган иликтөө бул боюнча бүтпөйт. Айта кетүүчү жагдай, мурдагы чакырылыштын бир топ депутаттары бул маселе менен жакшы тааныш. Ошондой эле арыз ээлери күзүндө Жогорку кеңештин конституциялык түзүлүш, сот жана укуктук маселелер боюнча комитетине кайрылуунун алдында турушат. Аталган комитеттен кандай жооп болот, аны убакыт көрсөтөт. Ал эми коопсуздук кеңеши учурда иттен чыгарып, каналдын катын кайрадан улуттук банкты баш кылып жөнөтүп коюп карап отурушкан экен. Албетте биз бул маселени бул боюнча таштабайбыз. Анткени үйсүз калган жарандар мамлекеттин колдоосуна муктаж. Ал эми коопсуздук кеңеши баш болуп, жогорку кеңеш төш болуп, кол шилтеп коюп карап отурса, анда бул адамдар ансыз да социалдык чыңалууну ого бетер күчөтө тургандыгы шексиз.